Барыңыздарга салам. Менин акыркы видеом чыккандан кийин айрым басмаканалардын журналисттери компаниянын директоруна бир нече суроо беришти. Бирок Рибер Баухими ал завод эмес, ал жөн гана сода бренди деген комментарий алышты. Ал эми чындыгында болсо, алар таптакыр башка компания менен иштейт. Анын юридикалык наамы Proform Solution экен. Ал деле немис компаниясы. Алар полиуретандарды чоң көлөмдө кабыл алышат. Кийинчерээк 200 литрлик чеңдерге куюшат экен. Бул чыгымдарды оптимизациялоого жардам берет. Албетте биз жооп ала албай турган бир суроо бар. Эмне үчүн Риберг ЧКД домени Кыргызстандан, Чүй облусунан сатып алынган жана сайтта көрсөтүлгөн даректе азык-түлүк дүкөнү бар. Негизи бул маанилүү эмес. Анда келиңиздер. Биз уланталы. Бир аз эле убакыт өтпөй, Риман компаниясынын директору баарын түшүндүрүүгө аракет кылып видео чыгарды. Келиңиздер аны кененирээк карайлы. Всем привет! Меня зовут Антон Рип, я являюсь генеральным директором и соучредителем группы компании Риман. Хотелось бы внести немножко ясности. Работая с утеплением ППО, мы вышли на рынки 3 стран – Кыргызстан, Казахстан и Россия. Мы растем, мы развиваемся. В этом году мы начали тесное сотрудничество с немецкой компанией, юридическое название Proform Solution. Мы создали новый бренд Риберг, запустили полиуретановое производство в Германии. Наши главные приоритеты – это экологичность и качество. Все продукты абсолютно на водной основе. Также совместно с немцами мы запустили первое в Средней Азии производство пенополиуретанов. Мы строили и наконец построили! Ура! Мы нацелены на создание новых рабочих мест, на экспорт в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и другие. Поэтому мы всегда рады вам помочь. Звоните в наши офисы. Пока завистники пытаются очернить нас, мы работаем с утра и до вечера. Поэтому ими занимается наша юридическая служба и соответствующие органы. Анда эң негизги нерседен баштайлы. Proform Solution компаниясы жок экени белгилүү болду. Эгер сиз Европа биримдигинин электрондук маалымат базаларынан өтсөңүз, мындай компания катталган эмес деп чыгат. Жада калса бул компания Google'дан деле чыкпайт. Ал эми сертификатта көрсөтүлгөн дарек боюнча, бул Ступер четиндеги жеке үй экен. Европада каттоосуз жана интернетте өзүң жөнүндө эч нерсе жарыялабай, ал жакта иштесе болобу? 3-Рейхтин жер астындагы немис заводу жөнүндө сөз болбосо, менимче бул реалдуу эмес. Риман директорунун видео кайрылуусунда, ошондой эле алардын компаниясынын Инстаграмында Россиядан алынган шайкештик сертификаттары жарыяланган. Албетте, көпчүлүк керектөөчүлөр бул сертификаттарга ишенишет. Продукциялардын жогорку сапатта экендигине, алардын өндүрүшүнө, алардын ГОСТук бардык талаптарына жооп берерине, жана бул сертификаттар өндүрүүчү катары Риман Company Кыргызстан компаниясынан алынган. Экинчи сертификат болсо Proform Solution компаниясына алынды. Мен айткандай эле бул даректе жеке менчик үй бар. Бул сертификаттар жакында эле 12 октябрда берилген. Бул процедура канчалык татаал экендигин билүү үчүн мен деле бул лабораторияга, ушул компанияга кайрылдым. Балким адистер келип, талаптарды, стандарттарды изилдеп, өндүрүш кандай иштерин изилдеп, үлгүлөрдү, образецтерди алып, анализ жүргүзөт деп ойлодум. Бирок чындыгында баары жөп-жөнөкөй болуп чыкты. Алар мага компаниянын реквизиттерин толтуруп, 12 000 рубль төлөп, каалаган товарга сертификат алса болоорун айтышты. Эксперимент катары фирма ойлоп таап, аны жалган Бишкек деп атадык. Джалган, если перевести его с кыргызского языка, это переводится обман. Аны дароо ойлоп таптык. Ал полиуретан желими болчу. Аны Лисар деп койдук. Лисар бул биздин офистеги кондиционердин аталышы. Ошондой эле биз даректи ойлоп таптык. Бирок юридикалык дарек катары биздин Бишкек шаардык цирктин дарегин көрсөттүк. Себеби бул сертификат жана аны берүү жол жобосу цирктин трюктарына окшош. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй эле биз бул сертификатты оңой жол менен эле ала алдык. Эгерде кимдир бирөөгө шайкештик сертификаты керек болсо, анда кайрылсаңыздар болот. Себеби мунун бардыгын Россиядан деле оңой эле алса болот. Ошондой эле Риман компаниясы өзүнүн Instagram аккаунттарында Германиядагы заводдун сүрөттөрүн жарыялай баштады. Бирок бул сүрөттөрдүн сапаты түшүнүксүз болду.
сапаттары өтө төмөн болчу. Бул сүрөттөрдү көргөндөн кийин биз Хансмандтан Америкадагы заводдун сүрөттөрүн жөнөтүүнү сурандык. Бирок чындыгында бул жөнөкөй тамаша болчу. Бул үйүмдөгү жылытуучу системалардын сүрөттөрү. Балким бул сүрөттөр Германиянын кандайдыр бир өндүрүшүнөн алынгандыр, бирок Proform Solution'дан эмес. Завод бар, бирок компания эч жерде каттоодон өткөн эмес жана катталган эмес деген нерсе болбойт. Көпчүлүгү мекендешибиз үчүн сүйүнүп жүрсө керек. Анткени бул Орто Азиядагы биринчи полиуритан пенопластын өндүрүшү жөнүндө болду. А сиз бул нерсени өтө укмуштуу нерсе катары элестеттиңиз. Бирок чындыгында Орто Азиядагы ушул заводдун көрүнүшү таптакыр башкача. Технологияны жакшы түшүнгөн ар бир өндүрүүчү өзүнүн гаражында пенополиуретан өндүрүшүн эч качан ачпайт. Чынын айтсам, бул жердеги эң негизги суроо бул керектөөчүлөр үчүн канчалык коопсуз. Себеби ал жерде эч кандай лабораториялар жок. Лаборанттар, технологдор эч кандай реалдуу сыноолор болгон эмес. Биз ошол шайкештик сертификаттар жана мыйзамдуулук маселеси жөнүндө айтып жатканыбыз жок. Бул жерде атаңдаштык мыйзамынын жок дегенде бирөөсү бузулуп атат. Келиңиздер, флёрду алып салалы. Аягында эмне калтырганыбызды көрөлү. Немис өнөктөштөрү жок, эч качан болгон эмес. Сертификаттар бул ар бир адам ала алчу жөп-жөнөкөй кагаздар. Орто Азияда биринчи полиуритан өндүрүүчү эч кандай завод жок. Жөнөкөй эле гараж. Ал жерде түшүнүксүз химикаттарды аралаштырып, немис жомокторуна ишенгендердин бардыгына сата беришет. Алар биздин өлкөнүн керектөөчүлөрүн гана эмес, Россия менен Казакстандын мыйзамдарын бузуп, алдоону улантып жатышат. Мен эч кандай көрө албастык жок деп айткым келет. Кара нерсени карадай берген болбойт. Адамдарды жөн эле алдабаш керек. Анда эмесе дагы көрүшкөнчө, саламатта калгыла.